Мына достор, сіздер үшін екі ат сатуға шықты. Ассаламу алейкум достор, алыстан жақындан көріп жатқан мекендештер, сіздер үшін бүгін сатуға екі ат шықты. Азыр мен сіздерге ошо аттар жөнүндө маалыматтарды иесинен сурап билип берем. Сіздер каналга катталып болсоңуздар катталып, видеону акырына чейин көрүп, ой пикириңерди комментарий калтырып кетиңиздер. Азыр кандай кайсы аттан баштайлы? Мынданбы же мынданбы? Тордан баштайлыбы? Сен анда жакыныраак кел бул жерге. Тору жөнүндө бул аттын ден соолуктары кандай? Башынан ден соолуктан сурайын эми. Ден соолугу ушу көрүнүп тургандай эле жакшы. 18 килограммга чейин жем көтөргөнбүз, кайтарып койгон. Жебишаны жооп беребиз. Жооп берет. Жашы кандай бунун? Жашы мен билгенден 4 жыл болду да. Бул өзү негизи таластан келген. Таласта ошо тай чабышта, кунан чабышта бирди берген эмес деп ошо далили бар. Өзүм таанышымдан алган бул атты дагычы. Бою канча бар? 1.62 өлчөгөнмүн. Байген ат экен да? Породасы кандай? Породасын билбейм, ошо чистокровный деп коюшат. Мен билбейм, ошо ачыгын эле айтайын. Нова кыргыз. Кайсы жактан келип калды силерге? Таластан келген. Таластан келген. Мына туугандар ушундай сонун ат сатууга чыкты. Азыр мына бери нары бери бургун эле. Бир жылоосунда бир көрсүн. Бери көздөп, айда. Мынакей туугандар тумшуктарын көрүңүздөр, каш кабагын, мойнун, туягын, бою 1.60-тан жогору. Бою 1.60-тан жогору. Соорусунда көрүңүздөр. Айландырып тартып коюн. Бул улакка салып көрдүңөрбү? Ооба, өзүнүн улактара салат. Кириши жакшы, чуркашы жакшы. Анан кийин буну эми 5-5ке алып деге үйрөт. Мен ошондой ниетмен алган болчумда 5-5ке үйрөтүп балдарга берем депчи. Мен өзүм негизи улак чаппайм. Любительмин да. Канчадан бери кармайсың бул атты? Былтыр мага келди. Былтыр 1 жыл болуптур да. Ушундай. Эми азыр бул экинчи ат жөнүндө да маалыматтарды беребиз. Азыр бир нары бери чапкын эле. Повороттары да жакшы экен. Ээси 5-5ке деп алган экен. Азыр эми бул атты баасын канча деп атасыңар? Баасы ошо 370. 370 миң деп атыптыр. Туугандар экранга номерин, ээсинин номерин калтырып коем. Ээси менен байланышып, баалашып көрөсүздөр. Азыр экинчи ат жөнүндө дагы маалыматты беребиз. Мынакей туугандар экинчи ат. Бул аттын жашы кандай? Бул бышты. Бышты. Ден соолугу, жей ичишини баары жакшы. Мына туугандар бир сир айландырып да тартып коюн, андан кийин кошумча суроолорду да берем. Аркасынан соорусун да көрүңүздөр, туяктарын көрүңүздөр. Биз Майлы суу шаарындабыз. Така жакшы эле турабы экен? Така жакшы, жош негизи. Өзүбүз такалап эме кылабыз мындай. Төрт туягы тең, стойкалар баары жакшы. Төштөрүн көрүңүздөр, аттын майы жери жок. Мынау тумшуктарын көрүңүздөр. Аңасы экен. Ат канчадан бери силер? Атты жакында эле алганбыз, өз туурасын айтканда. Жакында эле. Породасы кандай? Породасын билбейм, ушу өзүбүздүн инибизден келген булчу. Анан кийин эми шартка байланыштуу ушундай болуп атат да. Улагы таамайбы? Улагы таамай, ошого 100%. 100%. Тартылган видеолор барбы? Видеолор бар. Туугандар, видеолор бар экен, мен экранга калтырып коем. Видеолорун дагы. Кызыккандар ону базар коргондон Руслан Палбан аябай кызыккан. Өткөндө улакта, биздин Майлы сууда улактачы. Анан кийин алмалда сатыла турган ойдо жок эле. Ат сатылбай калып кеткен. Мына көрүңүздөр туугандар. Мындай нары бери бастырчы. Өзүм күлүк туугандар. Сиздер үчүн өтө сонун ат чыкты. Ээси менен байланышып, баалашып көрөсүздөр. Экранга номерин калтырып коем. Баасы канча аттын? $7.000 деп атабыз. $7.000. Долларга $7.000. Сенде мында мүмкүнчүлүк болобу, эгер Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан граница чейин жеткирип бер дей турам, сол жеткирген возможность болобу?
мүмкүнчүлүк. жеткизип беребиз, өзү биз ат алып ушундай бизнес кылбайбыз, биз мындай жол жобосун билбейбиз, границага чейин десе жеткизип беребиз. Мына туугандар, ушу ат жаккан болсо ээси менен байланышып, баалашып көрүңүздөр. Экран номери экранда болот. Ушундай туугандар, ушу менен видеону аяктайбыз. Жакшы ат экен. Мен өзүм дагы көрүп, өзүм дагы